Баткенде аялдарга жана кыздарга карата зомбулукка каршы иш-чаралар өтүүдө. Баткенде 25 ноябрдан 10 декабрга чейин өтүп жаткан аялдарга жана кыздарга карата зомбулукка каршы 16 күндүк кампаниясынын алкагында маалыматтык окутуу иш-чарасы уюштурулду. Өспүрүм кыздар, социалдык педагогдор жана жергиликтүү комитеттердин мүчөлөрү үчүн уюштурулган иш-чарада кыздарга карата зомбулуктун алдын алуу маселеси талкууланды. Баткен облусунда аялдардын экономикалык жана социалдык абалын жакшыртуу багытында бир нече иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Алардын арасында Ак Татыр айылында коомдук алдын алуу борборунун курулушу, Кадамжай, Лейлек райондорунда жана Баткен, Разаков, Кызылкай шаарында психологиялык жардам көрсөтүү борборунун ачылышы, Сүлүктүү шаарында реабилитациялык борбордун иши жана башка демилгелер бар. Мындан тышкары аялдарда лидер айымдарга гранттар бөлүнүп, аялдардын коомдук саясий турмушуна аралашуусу үчүн кадамдар ташталууда. Иш-чаралардын максаты аялдардын жана кыздардын зордук зомбулуктан коргоо, алардын экономикалык жана социалдык абалын жакшыртуу.